Саламатсыңар мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн математика сабагын өтөбүз. Бул сабакта силер менен биргеликте мисал маселелерди иштейбиз. Бүгүнкү сабактын максаты 3 жана 4 орундуу сандарды кошуу жана кемитүүнү түшүнүп бышыктайсыңар. Мисал маселени туура чыгарууга үйрөнөсүңөр жана ынтымакта туура иштөөгө тарбияланасыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. 174 иш. Амалдардын аткарылышын түшүндүр. 3 орундуу жана 4 орундуу сандарды кемитүү эрежесин чыгар. Бизге 2 амал берилген, анын экөөтөн кемитүү амалы чыгарабыз. 947 кемитилген 531. Барабар канча болот? 7 кемитилген 1 6, 4төн 3 алсак 1, 9дан 5 алсак 4. Жообу 416. Кийинки мисалды дагы ошентип чыгарабыз. 175 иш. Кемитүүнү мамыча түрүндө жазып аткар. Бизге 6 кемитүү амалы берилген. Аны мамыча түрүндө жазып чыгарасыңар. 176 иш. Туюнтма түзүп, маанисин тап. 681 менен 108 сандарынын суммасынан 335 кемитүү. Туюнтма түзүп, жоон чыгарабыз. 681 менен 108-дин суммасынан, андан келип чыккан суммадан 335 кемитебиз. 177 иш. Маселе. Маселенин берилишине маани берип окуп, шартыны туура жазабыз. Чарба багында 455 түп алма, андан 332 түпкө аз алмурут бар. Бакта канча түп дарак бар эле? Туюнтма түзүп чыгар. Маселенин шартыны жазабыз дагы. Туюнтма түзүп, жообуну табабыз. 178 иш. Мисалдарды ооз-эки чыгаргыла. 6 мисал берилген, анын баарын ооз-эки чыгарасыңар. 179 иш. Радиусу 2 см 3 мм болгон айланасыз. Анын диаметри канча? Сызгыч менен аныкта. Амал жазып аныктаса болобу? Радиусу 2 см 3 мм болгон айлана сызасыңар. Анын диаметри канча? Сызгыч менен ченеп жазабыз. Бүгүнкү үйгө тапшырма 180-181 иштер. 180 ишти мамыча түрүндө жазып чыгарасыңар. 181 иште эсе диаметри 4 см 4 мм болгон айлана сызып, анын радиусун аныктайсыңар.